Assalamu алейкум, урматтуу эжесиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы сооп, ажырларга ээ болосуздар. Кичинекейинен эле Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын ата энесинин колуна күң болуп келген, түсү кара, өңү серт кара кыз чоңойгондо аты исламдын алтын тарыхында калуучу адам болуп, ошончолук радиаллаху анха деген акыбалга жетип, пайгамбарыбыздын сүйүктүү энеси болоорун билгенде, Варака энебиздин ордунда болууна ар бир адам эңсемек. Кыз ким десеңиздер, бул Варака Айман. Ошол убакта Хабашиден ар кандай кулдар келген, жаш кулдар, кыздар, балдар. Ошолордун баарынын бактысынан ар кандай зулумдар, кордуктар ушундай акыбалда жашашканда, бирок бул Варака Айман өтө бактылуу айым болгондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ата энесинин колунда болот. Ал Амина энебиздин кызматчысы эле болуп калбастан, сырдашы, кеңешчиси, эжекеси болуп экөө бирге күн өткөрүшөт. Күндөрдүн биринде Амина энекебиз түш көрөт. Түшүндө бир усагынан бир будай өнүп чыгат дагы. Ал будай Меккенин тоо таштарын гүлгө ороп, Сахара чөлдөрүн баарын жап-жашыл кылып гүлгө оруйт. Амина энебиз Варакага айтат көргөн түшүнү. Дегенде Варака айтат, эмне сиз эки катсызбы дейт. Дегенде Амина энебиз ооба, бирок дейт, мен ошол эки кат болгон адамдын дейт акыбалы менде жок дейт. Менде эч кандай оору жок, менде эч кандай талгак сезимдери жок деп айтат. Ошондо экөө кубанычтары оюнуна батпай, нур жүздүү Абдулланы күтүп жашап калышат. Ошол убакта Абдулла Шамда болчу. Бирок эмнегедир Амина энебиз капалуу, ойлуу болуп калат акыркы күндөрү. Варака эне аны сезип, анын кантип көңүлүн көтөрүштү, ага кандай жакшы мамиле кылышты, аракетинин күчүнүн болушунча ага кызмат кылат. Көңүлүн көтөрөт дайыма, жакшы сөздөр менен аны кубандырат. Варака энебиз өзү айтып берет, мен дейт күндөрдүн биринде дейт, мен дайыма эле жатканда дейт, ошол Аминанын комнатасынын жанында жатчым дейт да. Бир күн жатканда дейт, түнү менен Амина ыйлап дейт, анан Абдулланы жоктоп чакырып ыйлап чыкты дейт да. Ошентип жатканда мен ойгонуп кеттим. Варака энебиз эстейт да. Анан ошол күнү күндүзү Шамдан баардыгы кайта, Шамга кеткен кербен баары кайтып келет. Бирок Абдулладан кабар жок. Варака энебиз күтүп, Абдулланы күтүп жолго чыгат. Бир аздан кийин Расулуллахтын атасы Абдулла бул дүйнөдөн өттү деген кабар келет. Бул кабарды укканда Варака эне ушунчалык каттуу кыйкырып ыйлайт. Себеби ал өзүнүн сүйгөн жарын күтүп жаткан Аминага кантип ушул кабарды жеткирем деген акыбалда өзүн ушунчалык жоготот да. Кабарды уккан Амина энебиз өзүн жоготуп Иисусунан таанат. Ошентип биздин пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам төрөлө электе атасын көрбөй калат. Бул дүйнө менен кош айтышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөндө биринчи болуп ошо Варака энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды колуна алган экен да. Амина энебиз уулуну Варакага өзүндөн да өтө берилип тапшырган да. Варакадан башка адамга эч кимге ишенген эмес да пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды. Ошентип аны эч кимге таштап, эч кимге калтырбай бир гана Варака энебиз менен болуусуна уруксат берчү эле да. Анан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 6 жашка чыкканда ошол өзүнүн тага журтуну зияратка жөнөшөт. Ошол жактан кайтып келе жатканда Амина энебиз жолдо каза болот да. Ошондо Варака энебиз айтат, Амина дейт эңкейди да менин кулагыма шыбырап жатты дейт да. Менин жер суум түгөдө окшойт. Менин күнүм бүтүп бара жатат. Мындан ары бул баланы сага тапшырдым. Бул баланы эч качан таштап кетпегин. Бул баланы эч кимге калтырбагын деп бул дүйнөдөн коштошот. Ошол убакта Варака энебиз да ыйлап жатты дейт. Мен менен кошо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да ыйлады деп эскерет да. Анан ошентип ал сапардан келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүктүү чоң атасы тапшырат. Бирок эч качан пайгамбарыбызды таштап кеткен эмес. Ошентип пайгамбарыбыздын акыркы күнүгө чейин кызматында болгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү бой тартып, үйлөнүп, үйлүү жайлуу болуп Хадижа энебизге үйлөнгөндө айтат, энекем дейт, мен эми чоңойдум дейт, сен да турмушка чыкпайсың дегенде Варака энебиз эч эне баласын таштап кетпейт деп жылмайган да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сүйүктүү жарына Хадижа энебизге ушундай мээрим менен көзү менен карайт да. Бул аял дейт, менин үйүмдүн кубанычы деген экен да. Анан ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызматында жүргөн. Мушриктерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өтө каттуу кысталыш болгондо да, кысым болгондо дагы Варака энебиз кызматта болгон. Али Аркамдын үйүндө олтурган жерде Хадижа энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол Варака бир сөз менен жибергенде ошол өзүнүн жанына кооптуу ушундай коркунучка салып ошол кабарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеткирген да. Пайгамбарыбыздын кулагына барып кабарды айтат. Айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылмайып туруп анан ыраазылыгын билдиргенде Варака энебиз чыгып кетет. Ал жерден чыгып кеткенден кийин ошол жерде бир топ сахабалар олтурган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларга айтат да, ушул аялга ким үйлөнөт дегенде, ал эми ал чындыгында ал убакта Варака энебиз өтө карып калган болчу. Эми карып дегенде жаш жигиттерге картаң болчу да. Анан 50дө чамалап 60ка чамалап калган аял болчу. Бирок өңү серт, ушунчалык кара болчу да. Анан ошол жерден эч бир сахабалар унчукпай туруп калганда Заид ибн Харис эч бир токтоосуздан мен үйлөнөм бул аялга дейт да. Ал ушунчалык сулуу аялдардан дагы жакшы дейт да. Ошентип Заид ибн Хариске никелешет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага таштап кетет да. Варака энебизди ошол үйдүндөгү калган бүткүл бир аз эмеси менен калтырып кеткенде Мадинага пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан жөө ушунчалык жалгыз өзү чөлдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын
артынан келет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ал ошо чөлдө жөө жалгыз буттары кесилген ушунчалык чарчаңкы жүдөңкү акалда келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылмайып туруп, энекем дейт, сизге бир сүйүнч айтайын дейт да, сизге бейиштен жай берилди дейт да. Барак эне ушунчалык сүйүүсү, пайгамбар болгон сүйүүсү ага күч берип Мадинага, Меккеден жалгыз келген. Даже ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ал Ухуд согушунда, Хайбар согушунда, Хунайн согушунда жардам берип, солдаттарга суу жеткирип, ушунчалык кызматта болгонда, пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин дагы ал исламга, динге бекем турган. Дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Барак энебизден кабар алып турганда, энекем баары жакшыбы дегенде, албетте дейт, диним ислам, расулум пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен балам турганда баары менде жакшы деп дайыма күлүп жадырап жооп берчү да. Пайгамбарыбыздан кийин ал Усман радиаллаху анхунун убагында көз жумат. Ушунчалык биздин энебиз, ушунчалык өңү серт болсо дагы, төсү кара болсо дагы, азыркы мен деген периштедей өзүн сезген айымдардан жогору турганда, ар бир айым Барак энебиздин ордунда болушуну каалайт болчу да. Аллахым сиздерге да биздерге да ошо Барак энебизге берген ыймандан берсин иншалла.